3 беттешинде тең жеңип алган. Эч кандай жеңил ызасы жок. Тең чыгуу ызасы да жок. А боевой псевдоними Росомаха. Рахманов Бабурдуку. Манас жөнүндө айта турган болсок, Манас биздин мыкты мушкерлердин бирине кирет. Боевой псевдоним Железный. Бою 1,80, салмагы 84 килограмм. Машыктыруучусу устаты Тахир Марасулов. 26 жашта, ушу Ихлас клубунан чыгат ар дайым. Өзү ушу микселат боюнча Абадан FC 3тө чемпион болгон. Алаш Прайдтын жеңүүчүсү. Жана ушу Ташкентте Профайт Легион деген ушундай дагы беттеш өткөн, ал жерде да жеңүүчү. Анан биздин Батырбашы турнирде эң биринчи гран-принин ээси. Өзү профессионалдык деңгээлде 12 беттеш өткөргөн, 7-өсүн жеңип алган, 5 жеңилүү ызасын алган, эч кандай тең чыгуу ызасы жок. Ооба, толук маалыматтарды көрө алдык. Азыр өзүңүздөр көргөндөй улантууга мүмкүнчүлүк алат Бабур Рахмонов. Манас Темирбековду Тахир Марасулов маштыргандан кийин чындыгында биз эми анын соккуларына, бут тебүүлөрүнө толук ишенебиз. Мушкерди атаандашын багындыра тургандыгына көзүбүз 100% жетпесе дагы толук ишенимибиз бар. Ал учурда көлөм боюнча боюнун узундугун көлөм боюнча да бир тоңураак экенин айтып сондуктан ташлашты жеңип алуу азыр балким жеңилирээк болот. Бардыгын байкап иштеш керек ошол эле учурда. Атаандаштын бир таамай келген соккусу бардыгын чечип коюшу ыктымал. Ошондуктан ойлош керек азыр жакшы бир соккуну таамай багыттагандай болду. Эки спортчу тең бутунда туруп иштеп жаткандыгын байкоодобуз. Көбүнчө биринчи раундтар негизи бири-бирин акмалап изилдөө боюнча өтүп келет. Бирок азыркы мелдеште активдүүлүк бир аз азырактай. Эки спортчу көбүрөөк бири-бирин өтүп жатат жана түз сол арткы соккусу таамай барды. Толук салмак, соккунун салмагы тийбегендей. Атаандашка биринчи раунддун 4-минутасы жүрүп барууда. Жана окол соккулары боюнча Манас Темирбеков атаандашына алдырбайт, менимче. Оң кол менен алгач джептерди ыргытууда. Манас андан кийин сол колун даярдап, ыңгай келгенде соккусун багыттап жаткандан көрүүдөбүз. Албетте туура алгач дистанцияны текшерип балким атаандаштын ошол кыймылын байкап, аны алдап, андан кийин сол колун багыттап жатат. Тейкдаун аракетин көрдү, бирок бул бутка кирүү бир аз жайыраак болду байкасаңыз. Артып айтсак, атаандашы ушу Манастын бутуна кире тургандыгын көрүп калган, толук бойдон билип койду. Ошого байланыштуу өз убагында
коргонуп калды. Демек, сыртка чыгып кеткендигине байланыштуу өзүңүздөр көргөндөй кардан ортодон баштайт калыстын көрсөтмөсү менен. Ринг болгондугуна байланыштуу аркандардан сыртка чыгып келип жаткандыгын көрдүк. Демек, биринчи раунд бүттү. Биринчи раунд соңуна келип жетти. Азыр эми алдыда дагы 2 раунд бар. Манас Темирбековду бурчтагы команда баштары даярдап жатат. Жакшы сол колу менен оверхенд соккусу аз жерден таамай болуп кала жаздады. Көрөбүз. Экинчи раундда тараптар бир аз ылдамдыкты кошкондугу байкалууда. Манас Темирбековдун буга чейинки биринчи раунддун аягындагы партерге которуу ыкмасы иш аракети оңой чыккан эмес. Жакшы алгач оң менен даярдабандан кийин соккун жасады, бирок өзбекстандык мушкер эч кандай соккусу таамай келбегендигин көрсөттү. Өзүн эркин сезүүдө. Жана байкасак, бул батырбашы меңдештерине көбүнчө Өзбекстандан мушкерлер чакырылды. Тажикстандан да бар, бирок азыраак салыштырмалуу. Өзбекстандан 9 мушкер келди. Биздин турнирге. Буга чейин Өзбекстандык мушкерлер менен иштешип атабыз. Андан тышкары Тажикстандан 2 мушкер келди. Казакстандан 2 мушкер келди. Алдыдагы мындан кийинки дагы беттештерде ошо бел куручун болгон беттеште Акниет уулу Миңбашы жана Сафар Мамадов Саед тажикстандык мушкер беттешмекчи. Анан эң акыркы беттешибиз бул Рыскулбек Ибраимов менен Думан уулу Алтынбек. Бул Думан уулу Алтынбек жөнүндө айтсак, бул Абадан ФС'деги мыкты мушкерлердин бири, ошо казакстандык мушкер. Такыр жеңил жазасын ала элек экен. Кийинки беттеште ошо өзүн сынап көрмөкчү да. Манас менен бул Бабур жөнүндө айта турган болсок, буга чейин беттешишкен да буларчы. Азыр 3 ыкмасы өтпөй калды. Бири-бирин жакшы билет, бири-бирин аябай. Ошондуктан да экөө бири-бирин аяр мамиле жасагандай көрүнүп атат да. Кимдин тажрыйбасы моң болсо ошол алып кетет да. Бул жерде экөө тең абдан чапчаң иштөөдө, үч бурчтук ыкмасына аракет жасап атат. Манас. Бирок такыр эле оңунан чыкпай жатат да. Өзбекстандык мушкер бул жерде баягы физикалык жактан да өтө күчтүү экени билинип турат. Колун улам эле сууруп кетип атат да. Чарчады десек, экөө тең эле чарчаган жок. Экөө тең эле баягы жакшы кыймылда. Сооп калып, так коргоно албай калган жерлери жок. Жакшы эле колду
кайрып коеюн деди. Ушул менен бул беттеште бүтүрүүгө жакын болгон Манас Темирбеков бирок Өзбекстандык мушкер чындыгында андай ушулардан да сотулуп кетип жатты. Бул мезгилде ойлаш керек мындай жерден отандаш өзүн көрсөткүчү мүмкүн. Жана кайрадан эле ошол штрафтын аракетин көрүп жатат, бирок аны сотолго ишке аша турган эмес. Экинчи раундда жыйынтыгына чыгып барууда. Толук 3 раундду 5 мүнөттөн мушташ оңой эмес. 5 мүнөт тынбай мушташуу бул нерсе эмес. Спортчудан чоң даярдыкты талап кылат. Азыр эми чогуу акыркы 30 секундалык күрөштү көрөбүз. Негизи өзбекстандык, тажикстандык мушкерлерди кызыктырып жаткан бул албетте Батырбаш оюнундагы спортчулардын ийгилиги, жеңиштери Шердок сайтына киргизилип жаткандыгы, рекорду жазылып жатат. Расмий түрдө жазыла баштады. Жана аларды кызыктырган дагы гонорарлар десек, Гонорарлар да бар булардын. Албетте гонорар төлөнүп атат. Мен айтпайм, 100 миңден 200 миңден төлөп атабыз деп, мушкерлердин өзүнүн алына жараша, алып турган беттештерге жараша, сүйлөшүү жолу менен төлөп жатабыз да. Негизи бул беттеш, реванш беттеши орун албайт болчу. Бабур менен бул биздин кыргызстандык мушкер Айтибай Набижан уулу деген мушкерибиз урушмак. Ушул беттешке даярданып атат, ушул турнирге. Айтибай жаракат алып калгандыгына байланыштуу. Кайрадан сүйлөшүүлөр жүрдү, анан Манас Темирбек менен сүйлөшсөк, андай реванш бергиле. Жеңилип ызасын алып калдым эле Бабурдан. Ушу мага мүмкүнчүлүк болуп атат дегендигинен анан ушу реванш орун алып калды да. Ооба, реваншты жеңип алууга азыр эми мүмкүнчүлүк бар. Жыйынтыкта өтчү үчүнчү раунд, бирок упайлар боюнча азыр өзбекстандык спортчу алдыда келе жаткандайбы. Калыстардын азырынча упай бизге белгисиз. Бирок кой сырттан байкап караганда өзбекстандык спортчу бир аз ийгиликтүүрөктөй. Бирок партерге которуу боюнча Манас Темирбек уулу Темирбеков актив болуп жаткан. Анын бардыгы эсептелинет. ММА'да негизи партерде күчтүү болгон мушкерлер чегирге көп жетип келүүдө, акыркычыларда алардын иш-аракеттери көбүрөөк бааланат. Андыктан кыргыз спортчулары мушкерлери көбүнчө күрөш жагына басым жасаш керек. Сиздин пикириңиз кандай? Бул жерде эми менин пикиримде күрөшкө же ушу буттан туруу уруш боюнча дагы мыкты болуш керек да. Бул жерде эми бир эле күрөшкө сала берген болбойт. Балким бир кол соккусу менен же бир бут соккусу менен нокаут же нокдаун алып келип койсо болот. Бул жерде баягы спортчунун өзүнүн тажрыйбасынан жана баягы бир учур келип калат бир ыңгай. Ошону туура пайдаланууда да. Эгерде баягы бутка киргенде коргонууну жакшы билсе, андан деле утуп чыгып кетсе болот. Ооба, негизи ар тараптуулук бул эң биринчи менимче талап болуш керек. Андан сырткары албетте мушкер өзүнүн күчтүү жагын колдонот. Ошондуктан бутта турган дагы партерде дагы мыкты өткөн болсо, даярдыгы функционалдык жактан даярдыгы күчтүү болсо, анда атаандашын жеңет. Азыр Манас Темирбеков чабууда, каршылашы чарчап калгандай. Же ушундай бир алдоо ыкмасыбы өзүнө чакыргандан кийин соккусун даярдап жаткандыр. Бул биздин буга чейинки эле беттеште ушундай учур менен Манасты жеңип алганда, дагы эле ушул
ыкманы колдонуп атат өзбекстандык күчтөр. Манас дагы эле баягы биринчи болуп иштейм деп дагы барып атат да, дагы алданып калышы да толук мүмкүн да. Росомаха бул күчтүү да Бадыр. Ооба жада калса биз көрүп келгенбиз ММА боюнча мелдештерден атаандаштын соккусунан нокдаунга кетип калгандай бир тайсалдап калып, атаандаш жакындап келгенде кайра ойгоно калып соккуларды багыттап жеңип алган учурлар да бар. Андыктан дал ушундай алдыртмалардан атаандаштын кулукчундугунан болбосо амал көйлүгүнөн абайлашы керек. Манас Темирбеков азыр эми 3-раунддун акыркы 1,5 мүнөттөй убактысы бар. Ошого көрөбүз. Эң башкысы упайларга азыр иштеш керек. Көрүүчүлөргө деле же мына биз деле азыр көрүп атып, мындай сокпойбу, мындай теппейби, мындай кылса болмок деп айта беребиз. Деги эле ушу беттеш учурунда баягы бири-бирине бет турган кезде бул өтө эле кыйын да. Мындай соксом не болот, тиндей соксом не болот деген ал жерде ой жок эч кандай. Бул жерде бүт баары баягы рефлекс деп коет, ошо рефлекс менен кетиш керек да. Мисалы үчүн кол сокку менен азыр уруп чүрүп коем, же бутум менен тээп коем деген ал жерде такыр ишке ашпайт. Бул жерде ошол учурдан пайдаланып, колуң кандай кетсе, бутуң кандай кетсе, ошол учурду пайдаланып калыш керек да. Биз айта беребиз, бирөө жай иштеп атат, бирөө мындай иштеп атат, активныйраак иштесе болмок деп. Эрөөлдө бул таптакыр башкача бири-бирин тиктешип турган учурдачы. Ооба, сөзсүз. Спорттун кайсы гана түрү болбосун. Албетте сырттан айтып. Шуну бирок ошол эле учурда денеден аракетин баалап дагы байкай билүү зарыл. Ал мезгилде Манас Темирбеков биринчи номер менен иштеп жатат, бирок упайларды алып жатат. Ошол башкысы. Ал максимум аракетин көрүп жаткандай. Акыркы убакытты да созуп жатабы. Бабур Рахманов Росомаханын өзгөчө бир массаж керек. Өзүнүн бурчуна жакын, үйүндөгүдөй. Жана буттан кармап сол колуна. Сымбатты көрдү Манас Темирбеков. Беттеш соңуна келип жетти. Эки тараптын реванштык кереши жыйынтыгына жетти. Ооба, демек тең чыгуу орун алды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен бүгүнкү беттештер соңуна келип жетүүдө. Балбандарга ийгиттерди гана калат.